Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы пикир келишпестикте укугуңду коргой аласыңбы? Сабактын максаты балдардын укугунун конвенциясы жөнүндө билесиңер, сабырдуу болууга тарбияланасыңар. Конвенция деген латын сөзү, бизче которгондо макулдашуу дегенди билдирет. Конвенция институту 20-кылымда өзгөчө өнүгүүгө ээ болгон. 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алына баштаган. 1989 жылы 20-ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан баланын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ошол себептүү 20-ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү болуп калган. Ар бир адам жарык дүйнөгө келгенден баштап ар түрдүү укуктарга ээ. Анын бардыгы эл аралык коомчулук аркылуу кабыл алынган. Адамдын башкы жана биринчи укугу бул жашоого болгон укугу. Бул укук бардыгына бирдей жана ыйык. Ошондой эле ар бир адам өз жашоосун жөн эле жашабастан татыктуу жашаганга укуктуу. Башкача айтканда, бир адам экинчисин моралдык да, физикалык да жактан кемсинтпөөгө тийиш. Эч кимди урбашы, коркутпашы, кайсы бир нерсеге мажбурлабоосу керек. Анткени адам жеке кадыр-баркка жана эркиндикке укуктуу. Ошондуктан адам өз эрки менен кайда барып окуйт, кайда иштейт, кимди сүйөт, мунун баары адамдын жеке укугу. Пикир келишпестик учурлар өзүңөр теңдүү балдар, кыздар менен, ата-эне менен же бир үйдө бирге жашаган үй бүлө мүчөлөрү менен, кошуна колоңдор менен болушу мүмкүн. Балдар, жашоодо ар түрдүү пикир келишпестиктер болуп келген жана боло берет. Ар дайым өз укугуңарды жогору койгула. Элибизде сабырдын түбү сары алтын деген жакшы сөз бар. Ошондуктан ар дайым пикир келишпестиктерден алыс болууга жана кызуу кандуулукка, куру намыска алдырбастан терең ойлонуп, сабырдуу болууга аракет кылгыла. Мектеп окуучусу ар дайым биринчи орунга билимге умтулууну максат кылып коюш керек. Татыктуу билим алуу силердин жаркын келечегиңерге жол ачат. Балдардын укугун коргоого жана алар үчүн кам көрүүгө ар бирибиз милдеттүүбүз.